Кытайдын Тышкы иштер министрлигинин башчысы кытайлыктарга Кыргызстанда мыйзамды, салтты сактоону эскертип жатабыз. Президент Садыр Жапаров 19 ноябрда Кытайдын Тышкы иштер министри Ван Ини кабыл алды. Ван И Кыргызстанда иш алып барган кытайлык компаниялардын өкүлдөрүнө мыйзамды так сактоо жана өлкөнүн салттарын сыйлоо эскертилип жатканын белгиледи. Президенттик аппараттын басма сөз кызматы билдиргендей, жолугушууда эки тараптуу кызматташуу, анын ичинде саясий диалогду бекемдөө, биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу маселелери талкууланды. Садыр Жапаров практикалык кызматташууга басым жасап, айрыкча темир жана автомобиль жолдорунун курулушун, жаңы аба каттамдарын ачууну, көптөгөн тармактарда биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууну белгиледи. Бишкектин вице-мэримин деп эркек кишини 5,5 миллион сомун алдап алышкан. Иликтөөдө алдамчылар жабырлануучуга телефон чалып, өзүн Бишкектин вице-мэри катары тааныштырып, медианын кызматкерине байланышууга кеңеш берген. Кийин чалгандар өздөрүн УКМКнын кызматкери издешкен. Жабырлануучунун эсебиндеги каражат террорчулукту каржылоого которулганын айтып, коопсуз эсепке которууну сунушташкан. Акча эсепке түшкөндөн кийин байланышты үзүшкөн. Факты боюнча кылмыш иши козголуп, шылуундарга банк картасын сатып жибергенделип, 24 жана 21 жаштагы 3 киши кармалып, камакка алынды. Картаны 4-сентябрь күнү $100 саткан Telegram аркылуу. Азыркы учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамы боюнча жоопкерчиликке тартылып атам. Силерге айтарым, мындай жолго барбагыла, силердин келечегиңер мындай акчага турбайт. 4-сентябрда өзүмдүн жеке Optima карточкам Telegram аккаунтун сатып ийгем. Азыркы учурда Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинде жоопкерчилик тартып жатам. Жана силерге айтарым, өзүңөрдүн жеке карточкаларыңарды сатпагыла, 1000 сом, 2000 сом үчүн келечегиңерди бузбагыла. Бишкектин жолдорунда ыктыярчы кейпиндеги лөлөлөр акча чогултуп жүрүшкөн. Бишкекте рейд учурунда Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери Лев Толстой көчөсү менен Жаш гвардия бульварынын кесилишинде кайыр сурап жүргөн эки кызды аныкташты. Алар кулунда балдардын сүрөттөрү бар кутучуларды кармап турушкан. Биринде баланын дарылануусуна, ал эми экинчисинде жашоого акча керек деп жазылган. Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын башчысынын орун басары Эркин Зыналиев кыздар менен сүйлөшүп, алар өздөрүн лөлүү экенин жана Самаркандтан келгенин, Павлов көчөсүндө батир ижарага алышарын, жанында эч кандай документтери жок экенин айтышты. Өзүн туруктуу жашаган жери жок адам катары тааныштырышкан келиндер 20-21 жашта. Экөө тең кош бойлуу. Милиция кызматкерлери аларды дактилоскопиядан өткөрүп, протокол түзүштү. Булак Баракелде. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, саа карабага карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Жол кыймылын Шамдагай жөнгө салган айымдын видеосу тарады. Социалдык тармактарда жол кыймылынын Шамдагайлык менен жөнгө салып жаткан айымдын видеосу тарады. Окуя бүгүн Чүй, Фучик көчөлөрүнүн кесилишинде светофор иштебей калган учурда орун алган. Анда такси кызматына эмгектенген айым демилгени колго алып, жол тыгынын жөнгө сала баштаган. Көп өтпөй рейдтин алкагында аймакта кайгуулда жүргөн Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери жардамга келишти. Дайырбек Орунбеков балыкты ток менен кармаган жаран камакка алынганын билдирди. Тор салып ток менен балык кармаган жаран колго түшүп камакка алынды. Бул тууралуу президенттик администрациясынын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орунбеков социалдык тармактагы баракчасы аркылуу билдирди. Анын айтымында Ысык көлдөн күн сайын миңдеген чакырымга жеткен балык кармоочу торлор чыгарылып жатат. Тиешелүү кызматтар браконьерлер менен күрөшүүнү улантууда. Тор салып ток менен балык кармаган жаран колго түшүп камакка алынды. Аныктан жаратылышка зыян келтирүү аракетинен алыс болуңуздар деп жазган Орунбеков. Ошондой эле ал учурда жаныбарларга аңчылык кылуунун айып пулу көбөйгөнүн жана камакка алуу жазасы бар экенин белгиледи. Энергетика министри өлкөдө энерго дефицит болбой турганын айтты.
Кыргызстанда энерго дефицит болбойт. Болгону үнөмдөгүлө деп жатабыз деп жазды энергетика министри Таалайбек Ибраев соц тармактагы баракчасына. Ал мамлекет кышкысын жылдыгыдай эле кошуна өлкөлөрдөн 3 сомдон импорт алып келип, элге 1 сом 37 тыйындан берерин белгиледи. Ортодогу айырма кайра эле неситтин моюнуна карыз болуп үйүлүп жатат. Ошондуктан президентибиз импортту болушунча азайткыла, энергияны үнөмдөп колдонгула, эмдиги жылы калган 25 миллиард сом карыздан кутулгула деп тапшырма койгон. Эмдиги жылы карыздан толук кутулабыз, кирешиге чыга баштайбыз деп жазган министр. Анын айтымында өлкө 2028-2029 жылдары кышта импорт албоону пландап жатат. Булак Серепкежи. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгына кабылып, балам ушинтип баса албай калган. Башынан 3 жолу операция болуп, азыркы учурда аппарат менен жашап жатат. Жашы 4 жашта азыр. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен уулум Мухаммадты Турцияга операцияга алып барыш керек болгондуктан сиздерден кайрылып, жардам сурап кайрылып жатамын. Бизде акча каражатыбыз жок болгондуктан сиздерден жардам сурап кайрылдык. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгынан улам, балам башынан катуу удар алып калган. Азыркы учурда баса албайт. Ушу баламдын басып кетүүсүн каалайм, мен дагы көптүн катарында ойноп күлүүсүн каалайм. Кайрымдуу кыргыз элим, жардамыңыздарды аябаңыздар, ушу балам эл катары басып кетсин. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дейт. Сиздерден суранарым, кайдыгер карабаңыздар, 5 сом 10 сом болсо да жардам берип кетиңиздер. Азыркы учурда балам 4 жашта, өз алдынча баса албайт. Ушу токко жатат. Буга чейин 3 жолу операция болгон. Мындан алдын дагы сиздерден жардам сурап кайрылганбыз. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Ушу сиздердин жардамыңыздар менен азыр балам кичине аракеттенип жашап жатат ушул жарык дүйнөдө. Азыр башында аппарат менен. Бул акыркы операциясы бизге $45,000 каражаты керек болгондуктан бизде андай сумма жоктугуна сиздерден жардам сурап кайрылдык. Жардамыңыздарды аябаңыздар, Аллах таалам ыраазы болсун баарыңыздардан. Ушу баламдын басып кетишине себепкер болуңуздар. Бардык карта реквизиттер өзүмө караштуу. Эмбанк кымбат деп чыгат. Аягы 3197. Ошол эле номерде оденги эдин салам дегендерден. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмө таандык ал дагы өзүмдүн сиңдилерим. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун, жардамыңыздарга чоң рахмат.